Адамдарга канчалык бийлик кайра айтпасын дагы деле ичип алып рулга отуруп адамдардын өлүмүнө себеп болуп жатышат. Бийлик айткан, эгерде ичип рулга отура турган болсоңор, айдоочулук күбөлүктөн ажырап 3 сутка камаласыңар деген. Дагы деле ичип жатышат. Буларга кандай жаза колдонуу керек? Албетте комментарийге ой пикириңизди жазып, видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Бул видеоролик көптөгөн айдоочуларга жетип барсын жана башка жаңылыктар түрмөгү. Айдоочу башка мас абалындагы айдоочунун унаасынын айнегин сындырып, унадан сүйрөп чыккан. Кече Бишкектин Манас Токтогул проспектисинин кесилишинде айдоочу башка мас абалындагы айдоочуну унаасынын айнегин сындырып, унадан сүйрөп чыккан. Окуя боюнча бөлүмгө 2 адам жеткирилген. Алардын бири мас абалында уна айдаган үчүн айдоочулук күбөлүгүнөн ажырашы мүмкүн. Экинчи айдоочуга да протокол түзүлгөн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Изделип жаткан 6 жаштагы Алымбек табылды. Анын Элин райондук ички иштер бөлүмүнө алып бара жатышкандыгы айтылды. Бишкек-Ош унаа жолунда мазут жүктөгөн оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Көөлөрдүн айтымында окуя кече 8 январда саат 18:30 чамасында аталган унаа жолдун Бекечал тилкесинде болгон. Кырсыктын кесепетинен унаалардын кыймылына 3 сааттай чектөө киргизилген. Биз Бишкек шаарынан Ош багытын көздөй бара жатканбыз. Ренаулт үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа аталган унаа жолдун Змейка тилкесинде, тактап айтканда Бекечал участогундагы чукул бурулушта оодарылып кетип, ичиндеги күйүүчү зат жолго төгүлүп, кыймылга ыңгайсыздык жаралды. Мындан улам унаа жолдун эки тарабы тең жабылып, жолго кум шагыл себилген соң ачылды. Баш аягы чектөө 3 сааттай орун алды. Кырсыктан айдоочу жеңил жараат алыптыр дейт көөлөрдүн бири. Бул маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктап, Кырсык унаа жолдун 412 чакырымында орун алганын билдирди. Айдоочу Базар Коргон районунун Акман айылынын 1985-жылы туулган тургуну өзүнө тиешелүү болгон Ренаулт үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаасы менен цистернага мазут жүктөп, Оштон Бишкек багытын көздөй бара жатканда Кырсыкка кабылган. Ошол учурда цистернадагы мазут